Биз ар дайым жакшы амалдарда бири-бирибиз менен жарышып, өзүбүз умтулуп, талап кылып, Аллах Таалага көргөзсөк, Аллах Таала берет да. Берүүчү зат Алла, таратуучу зат пайгамбарлар. Пайгамбар алейхимуссаламдар Аллах Тааланын кабарларын адамдарга тараткан. Силерге окшоп эрте келип, алдыңкы саптарда отуруп, өзүнүн Аллага талабын, муктаж экендигин көргөзгөндөр көп пайда алып кетишкен да. Кимде ким өзү умтулуп, алдыга аракет кылса, ман тақаддама каддамахулла. Аллах Таала ал инсанды албетте сөзсүз алдыга жылдырат, Аллах Таала анын даражасын бийик кылат дейт. Ошого жакшы иште, жакшы амалдарда бири-бирибиз менен жарышып, ар дайым алдыда болуп, Алла субханаху ва таалага талабыбызды көргөзөйлү. Алла бизге эмне керек болсо, ошол керек нерсени Аллах Таала берет. Алланын казынасында бардык нерселер бар. Сиз менен биз издеген бүт жакшылыктар бар. Дүйнөнүн жана ахиреттин жакшылыктары бар. Алхамдулилlah. Сиз менен биз Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөрдү айталы. Алла субханаху ва таала бизди адам кылып жаратты. Айбандардан айырмалап акыл берди. Адамдардын ичинен Аллах Таала мусулман кылды. Аллага моюн сунуучу, Аллага ишенип, Алланын кыл деген кылып, кылба дегенинен сактанууга мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул мүмкүнчүлүк кимге берилет? Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен юридиллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин." Аллах Таала кайсыл пендесине жакшылык каалаган болсо, ага динден түшүнүк берет дейт. Алла сизди жакшы көргөн үчүн, сизге жакшылык каалаган үчүн мына ушул жакшылыктарды берип атат. Аллах Таалага шүгүр дейли, Алла бизди мусулман кылып, момун кылып жаратып койгонуна. Адам заты бардыгыбыз көпчүлүк учурда нерселердин сыртына карап туруп баа беребиз. Эгерде сырты көрктүү болсо, жакшы болсо, ал бизге жагат, ал табиятка жагат да. А ичин билбейбиз. Ким кандай экендигин, кайсы нерсе кандай экендигин. Сырты жалтырак, ичи калтырак дейт го. Биз билбейбиз сырты кандай, ичи кандай. Бирок Аллах Таала сыртында билет, ичинде билет. Аллах Таала назар салганда, көңүл бурганда сыртына эмес, ичине көңүл бурат экен. Ошондуктан сиз менен биз ичибизди оңдогонго аракет кылайлы. Иса алейхиссаламдын бир айткан сөзү келтирилет. Качан инсан бул дүйнөдөн ахиретке көчүп, биринчи эле тепкичти басып, кабырга барганда, ал инсандан Аллах Таала 40 суроо берет дейт. 40 суроо сурайт. Ошонун эң алгачкысы: "Эй менин пендем, сен адамдар караган жерлерге, нерселерге жылдап карадың, көңүл бурдуң. Бирок мен карай турган жерге көңүл бурбадың, пендем. Көңүл бурбай койдуң. Мен сенин жүрөгүңө карайт элем, сен жүрөгүңдү оңдободуң" дейт. Эгерде адамдын ишеними, жүрөгү бузулган болсо, анын бузулганын башталышы экен. Эми ал барган сайын бузулуп кете берет экен. Жүрөк бузулса, анын караңгылыгы ушунчалык, эгерде жүрөктү жарат турган болсо, бүткүл ааламды караңгылык каптап калат экен. Ал бузук ишеним, туура эмес ишеним, бузук жүрөк ушунчалык ал сасык экен. Эгер анын экиге бөлүп туруп ача турган болсоң, бүткүл аалам, бүткүл жер бети жаман жытка толуп, адамдар ал жыттарды көтөрө албай калат экен да. Ошондуктан Аллах Таала сиз менен биздин сыртыбызга эле карабайт. Сыртыбызды көрүп эле турат. Өзү жаратты сыртыбызды. Аллах Таала биздин ички жан дүйнөбүзгө карайт, жүрөгүбүзгө карайт. Иса алейхиссалам айтып атат: Аллах Таала 40 суроо сурап туруп, эң алгачкысы сен жүрөгүңө карабадың, сен элдер карай турган жерге эле карадың деп, эң биринчи суроо ушуну берет дейт. Аллах субханаху ва таала сиз менен биздин жүрөгүбүзгө карайт. Кимде ким өзүнүн жүрөгүн оңдогон болсо, жүрөгүн тазалаган болсо, нурланткан болсо, ал инсан өтө пайдалуу инсан. Эгер бир адам оңоло турган болсо, жер бетиндеги бүткүл байлыктан, бийликтен, кенден ал инсан кымбат экен. Эгер бир адам оңоло турган болсочу. Эгер ал адам бузула турган болсо, жер бетиндеги бүт жырткычтардан, зыяндуу заттардан, баардыгынан коркунучтуу. Эмне үчүн сен билбейсиң анын жүрөгүндө эмне бар? Алладан коркобу же коркпойбу? Адам оңолсо бүткүл аалам оңолот экен. Мен оңолсом бүткүл аалам оңолот экен. Келиңиздер, ар ким өзүн оңдосун. Бирөөнү оңдой албайсыз, колуңуздан келбейт. Өзүңүз оңдой аласыз, колуңуздан келет. Бирөөнү оңдош сизге парз эмес, өзүңүздү оңдош сизге парз.
Колубуздан келген нерсени кылайлы. Бирөөнү оңдой албайбыз. Алла субханаху ва таала гана оңдойт. Аллах таала гана туура жолго салат. Аллах таала гана тарбиялайт. Биздин колубузда ал нерселер жок. Биздин колубузда өзүбүздү тарбияга салууга жөндөмдүүлүк бар. Ошондуктан бардыгыбыз өзүбүздүн жакабызга башыбызды салып, мен киммин? Аллах таала менден эмнени талап кылат? Аллах таала менден эмнени каалайт деп туруп, Аллах тааланы ыраазы кылайлы, жан дүйнөбүздү тазалайлы. Эгер бир адам оңоло турган болсо, бүткүл аалам оңолот экен. Бир эле адам оңоло турган болсо. Ошон үчүн адамдар кендерге, мына жер бетинде кандай деген кендер бар. Кумтөр бар. Андан башка дагы көптөгөн казыналар бар, Аллах таала жашырып койгон. Көптөгөн байлык, бийликтер бар. Адамдар ошол байлыктын, бийликтин кендердин аркасынан чуркаса, пайгамбарлар адамдардын аркасынан чуркаган экен. Адамдардын аркасынан чуркап, бул кен оңолсо, Абу Бакр оңолсо, Умар оңолсо, Усман, Али оңолсо, Билал радиаллаху анху оңолсо, бүткүл аалам оңолот деп пайгамбар алейхиссалам пайгамбарлар адамдардын аркасынан чуркаган, эң кымбат кендин аркасынан чуркаган. Жана аларга кошомат кылган. Эч нерсе сураган эмес, рахмат үмүт кылган эмес. Мен силерге кылган жакшылыгым бул Алла үчүн. Сыйлыгын силер бере албайсыңар, Аллах берет. Мен силерди Аллага чакырып атамбы? Силер менин чакыруумду кабыл кылгыла. Кыямат күнү ошол сыйлыгын көрөсүңөр деп пайгамбар алейхиссаламдар адамдарга мээнет кылды. Эгер адамдар оңоло турган болсо, жашоо жеңил болот да. Бири-бирибизди түшүнөбүз. Бири-бирибизди көтөрөбүз. Бири-бирибизди аяйбыз. Бири-бирибизге дуа кылабыз. Бири-бирибиздин акыбызды беребиз, акырыбызды жебейбиз. Эгер жеп алган болсок, Алладан корккондуктан кайра кайтарып беребиз. Зулумдук кылган болсок, кечирим сурайбыз. 3 күнгө чейин эч кимге капаланбасын деди пайгамбар алейхиссалам. Зулум берген адамда, зулум чеккен адамдагы эч качан 3 күндөн кийин жүрөгүнө эч нерсе сактабасын дейт. Ким жүрөгүнө сактап туруп, паланча мени капа кылды, паланча мени наразы кылды, бир күн болбосо бир күн андан өчүмдү алам деп жүрөгүнө сактап жүргөн болсо, жүрөгүнө ошол жамандыкты чоңойтуп багып жүргөн болсо, ал инсан тоба кылбай өтүп кетсе, анда ал инсан тозокко татыктуу болот дейт пайгамбар алейхиссалам. Эмне үчүн? Себеби Аллах таала шариятта сызык сызып койду. Мына 3 күнгө чейин капалансаң болот. Ва тилка худудуллах, бул менин чегим дейт. Ва ман ятаадда худудаллахи фақад залама нафса. Ким менин чегимден сыртка аша турган болсо, бир кадам таштай турган болсо, ал өзүнө гана зулумдук кылды дейт. Аллах таала сиз менен бизди кечиришкенди, элдешкенди, жүрөгүбүздү таза кармаганды жакшы көрөт экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: "Бириңер да мага жамандап, бириңерди жамандап келбегиле. Мен силердин алдыңарда чыкканда ушундай таза ниетте чыккым келет. Эгерде силер бири-бириңерди мага жамандап, тиги тигиндей, бул мындай десеңер, силердин алдыңарда чыкканда, ошол адамдарга менде бир аз жүрөгүмдө бир нерсе болгондуктан, кыжалат болуп кайгыргандыктан, мен силерге таза жүрөк менен чыга албай калам. Ошондуктан мен жүрөгүмдү таза кылышты каалайм" дейт. Анас радиаллаху анху өзүнүн уулу багып алган, 8 жашынан 18 жашка чейин, пайгамбар көз жумганга чейин пайгамбардын талимин алган, чогуу жүргөн. Ошол ана сахабага пайгамбар айтат: "Айланайын уулум, эртең менен кечке чейин бир да инсанга жүрөгүндөн кек сактабай, жүрөгүңдү таза алып жүрүүнү кыла алсаң, анда ошондой кыл уулум" дейт. Анда ошондой кылчы уулум. Ва залика мин суннати, бул менин улуу сүннөттөрүмдүн бири. Ва ман ахабба суннати фақад ахаббани, ким менин сүннөтүмдү жакшы көргөн болсо, ал чындап мени жакшы көрүптүр. Ва ман ахаббани кана мая фил жанна, ким мени жакшы көргөн болсо, бейиште менен чогуу болот дейт. Пайгамбарыбыз менен чогуу болгуңуз келеби? Келет. Мен да пайгамбар менен чогуу болгум келет. Сиз да пайгамбар менен чогуу болгуңуз келет. Бардык мусулман пайгамбар менен чогуу болгусу келет. Пайгамбар менен чогуу болуу бейиштин неаматынан да кымбат. Пайгамбардын даражасы өтө бийик, өтө ыйык. Ошол пайгамбар менен чогуу болом десеңиз, анда жүрөгүңүздү тазалаңыз. Ким сизди капа кылган болсо, сразу кечириңиз анчы. Жүрөгкө сактабаңыз. Ким кечиримдүү болсо, кайра кечирсе, Алла субханаху ва таала ал пендесин дароо кечирет экен да. Бул пендем карачы кечиримдүү экен. Менин сыфатым бул кечиримдүүлүк. Гофур мен, чексиз кечирүүчү. Гофар өтө көп кечирүүчү мен. Мен күнөөсүн кечирдим деп туруп Аллах таала кечирип коет экен да. Сиз каалайсызбы күнөөңүздүн кечирилишин? Сиз мени кечириңиз, Алла сизди кечирет. Аллах таала Куранда айтат:
Fa'fu wasfahu. Kechirgile, eldeşgile. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Allah Taala sizlerдің günöңөрдү kechirişin kalabайсыңарбы? Sizler kechirişip, eldeşip, öntүмактуу болсоңор, биримдүү болсоңор, анда мен дагы силерди кечирем дейт да. Allah subhanahu wa taala өзүнүн кечиримин биздин өз ара бири-бирибизге кечирүүгө убада кылып койду да. Sizler kechirgile, men дароо кечирем дейт. Эгер Аллахнын кечиримин алам десеңиз, кечириңиз, дароо Аллах Таала сизди кечирет да. Allah subhanahu wa taala zulumдукту арам кылган. Туура. Кеде инсанчылык кылып, кеде зулумдук кылып адам өзүнө, аялына, үй бүлөсүнө, бала чакасына, кеде өзүнүн жарык дүйнөгө келген, жарык дүйнөгө себеп болгон ата энесине дагы зулумдук кылып коет инсанчы. Инсан ал. Киши өлтүрүп алат кеде. Кеде жаман баспа деген жерге басып коет инсан. Ал ката кылат бардыгы, адашат. Ошол ката кылуучулардын ичинен Аллага кайтуучу, тобо кылуучулар Аллага жыгат экен. Биз зулум кылдыкпы? Аллах Тааладан дароо тобо кылайлы. Кимге зулумдук кылган болсок, ошондон кечирим сурайлы. Эртең Аллахтын алдына барганча кечирим алып калгыла дейт пайгамбарыбыз. Бүгүн фальятахаллалхул яум, бүгүн кечирим сурап калыңыз. Эртең дирхам болбойт, динар болбойт, алтын болбойт, күмүш болбойт. Сен ага эч нерсе бере албайсың соогуңдан башка. Бүгүн бар кечирип койду, Аллах Таала кечирет. Аллах Таала кечиргенди жакшы көрөт. Аллах Таала айтат, мен өзүмө зулумду арам кылдым, мен эч кимге зулумдук кылбайм дейт. Фала тазаламу, менин пенделерим, ошондуктан мен өзүмө зулумдук арам кылгандан кийин силерге дагы өз ара бири-бириңерге зулумдук кылууну арам кылдым дейт. Зулумдук кылып жолукпайлы Аллах Тааланын алдына. Аллах Тааланын алдына сиз менен биз мазлум болуп жолуксак дагы бирок залым болуп жолукпайлы. Кимде ким зулумдук кылган болсо, анда тобо кылсын, мүмкүнчүлүк бар. Аллах Таала кечирет. Bir adam жамандык кылган болсо, сизден кечирим сураган болсо, сиз аны кечирип коюңуз. Ошондуктан баардыгы келип туруп, жүрөктөгү таквачылыкка байланат экен. Качан инсан Алладан корксо, ал бүт жакшылыкты кыла алат. Ал күнөө иштерден сактана алат. Эгер жүрөктө Алладан корку сезим болбосо, ал инсан жакшы иш кыла албайт. Аллах Таала Кур'анда бир эмес, көптөгөн жерлерде таквачылыктын пайдасын айткан. Takvачылыкка өкүм берген. Аллах Тааладан коркула. Кимде ким менден корко турган болсо, мен ага жол жок жерден жол ачып берем дейт. Астынан дарыялар аккан, шаркырап дарыялар аккан эң жакшы жашоолорду берем. Кимде ким менден корко турган болсо, мен анын даражасын көтөрөм. Мен аны менен чогуумун. Мен аны жакшы көрөм дейт Аллах Таала. Siz Allah'ın jardamı менен чогуу болушун кааласаңыз, Алла сизди жакшы көрүшүн кааласаңыз, анда сиз Алладан коркуңуз. Алладан корку бүт жакшылыктын башаты. Таква деп эмнени айтат? Ар ким ар кандай түшүнөт. Эски үйдө жашаса, эски кийим кийсе, эски унаа айдаса, мына ошол таква деп түшүнөт кээ бир. Бул түшүнүк туура эмес. Таква жүрөктө болот. Ат-таква хахуна, пайгамбарыбыз жүрөктө болот деди, корку сезимчи. Сиздин кийимиңиз жакшы болсо дагы, сиздин улооңуз жакшы болсо дагы, унааңыз жакшы болсо дагы, үйүңүз жакшы болсо дагы, кийинген бут кийимиңиз жакшы болсо дагы, сиз таква боло аласыз. Таква болуш үчүн жаман үйдө, эски кийимде, эски унаада жашаш шарт эмес. Ар бир инсан таква боло алат. Ошол таквалардын эң таквасы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз адамзаттын эң таквасы эле. Авалкылардын жана акыркылардын таквасы. Күндөрдүн биринде Айша апабыздын эшигин такылдатып 3 адам келди. Пайгамбардын кылган жашоосунан, амалынан сурайлычы. Анан пайгамбар алейхиссаламдын жашоосунан кабар берип, пайгамбарыбыз мындай кылат, тиндей кылат, бул амалды кечинде, эртең менен пайгамбардын ибадатын, амалдарын айтып берсе, алар өздөрүнүн кылган амалдарын өтө аз деп санап, эми пайгамбардын күнөөсү жок. Ал түздөн түз 5ке кирет. Даражасы бийик, а пайгамбар менен чогуу болуш үчүн анда мен көптөгөн жакшы амалдарды кылышым керек. Бирөөсү айтты, бүгүндөн баштап мен эч качан үйлөнбөйм дейт, бойдок жүрөм. Экинчиси айтты, мен бүгүндөн баштап эч качан уктабайм, түнү менен ибадат кылам. Үчүнчүсү менен орозо кармайм, эч качан оозумду ачпайм дейт. Кетип калышты. Пайгамбар алейхиссалам келгенде алардын сөзүн айтканда, ачууланып пайгамбарыбыз алардын аркасынан барып,
сілер ушул сөздөрдү айттыңарбы дегенде, ооба деди. Пайгамбарыбыз айтты, Аллахка касам, менин жаным анын колунда болгон затка касам, силердин араңардагы эң таква менмин. Аллах Таала мага эң көп коркуу насип кылган. Бирок ошончолук мен таква болсом дагы, Алладан корксом дагы, мен үйлөнөм. Мен уктайм, түн ибадат кылам, кээде орозо кармайм, кээде кармабайм. Көрдүңүзбү? Пайгамбарыбыз бизге көргөзүп кетти. Эгер биз таква болобуз десек, пайгамбарыбызды үлгү кылайлы. Пайгамбарыбыз бизге ар бир нерседе, таквада, бүт жакшылыкта пайгамбарыбыз бизге үлгү. Ошондой эле диндеги улуулар, мисал ала турган болсок, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи өтө таква инсан болгон. Биздин мазхабыбыздын башчысы, улуу инсан. Ошол Абу Ханифа рахматуллахи алейхи качан ал кийим кийгенде өтө кымбат кийимдерди кийишкен. Анын кийимдери өтө кымбат. Анча-мынча адам кийген эмес, аны падышалар да кий алган эмес да. Бир кийген кийимин кайра кийбеген учурлар болгон. Алла субханаху ва таала ал инсанга байлыкты да берген, илимди да берген, таквалыкты да берген. Көрдүңүзбү? Сизде байлык, бийлик болсун, сиз дагы таква боло аласыз. Таква деген Аллах Таала кылба деген нерседен сактансаңыз, сиз таквасыз. Аллах Таала байлык топтобо деген эмес, байлыкты сүйбө деген. Ошондуктан баарыбыз таква болойлу. Таква деген бир эле ибадатта эле эмес, таква деген сөздө. Таква деген жашоодо. Таква деген жалгыздыкта дагы, эл барда дагы, ар бир учурда, күндүз дагы, түндөсү, жаштыкта да, карлыкта дагы Алладан коркуп жашоону таква дейт. Бардыгыбыз таквалыкка аракет кылайлы. Алладан сурайлы. Я Алла, өзүңдөн корку сезим насип кылгын, таква насип кылгын деп сурайлы Аллах Тааладан. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бир жолдон кетип бара жатса, бир жаш жигит жолугуп калды. Маселе сурады. Мен жолдо кетип барасам, жамгыр жайт, көлчүк болуп калат, суулар чачырайт, анан кийимиме тиет, ошол маселесин айтып бербейсизби? Намаз окса боло береби же болбойбу дегенде, боло берет дейт. Бир маалда өзүнө чачырап кетти да Абу Ханифа рахматуллахи алейхиге. Анан барып кийимин которуп караса, жанагы шыбын жуатыптыр. Анан сурады: Абу Ханифа рахматуллахи алейхи, сиз айттыңыз го, көчөдөгү чачыраган суулар, алар нажас экендиги анык болбосо, алар таптаза, намаз оксаң боло берет дебедиңизби? А өзүңүз шыңыңызды жуатпайсызбы десе, мен сага фатваны айттым дейт. Маселенин жол жобосун айтып койдум дейт. Бирок Алладан корку сезим мени жууганга мажбур кылып атат дейт. Боло берет сага дейт, бирок мен Алладан көбүрөөк коркунуч сезим болгондуктан мен андай кыла албай жатам дейт. Ошондуктан бул фатва маселе болот, болбойт деген бул фатва маселеси, бир рухсат маселе айтылып атат. Бирок сиз ар дайым таквага көңүл буруңуз. Пайгамбарыбыз айткан, адал дагы ачык, арам дагы ачык, экөөнүн ортосунда күмөндүү нерселер бар. Эгер күмөндүү болсо, бул адалбы же арамбы, же адалбы же арамбы деп жаткан болсоңуз, анда Алладан коркуңуз дагы шектенбей аны таштап салыңыз да. Эгер адалбы арамбы деп туруп, кылсамбы кылбасамбы деп туруп кылып койсоңуз, анда сиз арамга кирип кетесиз да. Эгер кылбасаңыз, өзүңүздүн аброюңузду, өзүңүздүн диниңизди сактап каласыз. Ошондуктан Аллах субханаху ва тааладан таква сыфат пайда кылайлы. Таква болсок, Аллах Таала биздин даражабызды дүйнөдө, ахиретте көтөрүп коет да. Диндеги улуу Ибрахим бин Адхам деген алым өткөн. Бир жолу мен Мукаддас мечитине бардым дейт. Байтул Мукаддас эң ыйык мечиттердин бири. Ошол жерде отуруп уктап кетиптирмин, түшүмдө эки периште асмандан түштү. Бирөөсү экинчиден сурады: "Бул ким?" десе, экинчиси: "Ибрахим бин Адхам" дейт. Баягы Аллах Таала даражасын түшүргөн инсан ушулбу дейт. Анан эмне болуп даражасы түшүп кетти мунун десе, Басра деген шаарга барды. Базарда бир адамдан курма сатып алды эле, анан пакетине салып атып, бир курма таразага тарткандан кийин түшүп кетти. Аны байкабай калды. Анын ээсине кайтарып бербестен, ал ошонун малына аралашып кетти. Эми караңыз, билбесе дагы, бирок бул инсанды ошол таквачылыкка, ошол түшүп баратканда көңүл бурбай, ошол нерсеге байкабай калгандыктан бул инсандын даражасы түшүп кетти. Бул бирөөнүн акысы буга кирбеш керек эле дейт. Бул таквачылыкка жатпайт эле дейт. Ойгонуп кетсе түшү. Анан базарга барып, жанагы адамдан, баягы кардар болгон адамына барат дагы айтат: "Мен сизден курма сатып алдым эле, дагы бир курма бериңиз" дейт. Таразага тартат дагы, анан жана кетип баратып курмалардын арасына кошуп коет да.
Анан жанагы Байтал Мукаддаста уктап жатса эки периште кайра түштү. Биринчиси экинчисинен сурап атат. Бул ким десе, Ибрахим адам. Бул жанагы Аллах Таала даражасын кайра өзүнүн ордуна кайтарып берген инсан го деди да. Ошондуктан ким Алладан корксо, Аллах Тааланын даражасын көтөрөт экен да. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи эчкинин уурдалып кеткенин укту айылдачы. Анан айылда базар бар экен. Канча жылга чейин эчки жашайт десе, көпчүлүк учурда 7 жылга чейин жашайт. Ага чейин союлуп жок болот, жана башка, ооруп жана башка жок болот. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи 7 жыл эчкинин сүтүн дагы ичкен жок, этин дагы жеген жок да. Мен базарга барсам, бирөөдөн сатып алып атат. Бирок жанагы уурдалып кеткен эчки болуп калбасын депчи. Аллах Тааладан коркуу, таквачылык бул инсанды бийик даражага алып барат. Ким Алладан корксо, ал өзүнүн каалоосун тыят экен. Ким өзүнүн каалоосун тыйса, анын бара турган жери бейиш болот экен да. Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн үммөтүнө таквачылыкка насаат кылган. Муаз бин Жабал сахабага айтты: "Иттакиллаха хайсума кунт", кайда болсоң дагы Алладан корк. Кайсыл жерде болосуң? Жалгызсыңбы? Эл мененсиңби? Алладан коркуп жаша дейт. Алла мени көрүп угуп билип турат деп жаша. Ошондой эле бир киши пайгамбарыбызга келип туруп, мага осуят кылыңыз дегенде, "Алейка би тақваллах", сиз Алладан коркуу сезимине бекем болуңуз дейт. Алладан коркуу сезими бул бүткүл жакшылыктардын башы. Ошон үчүн Куранда эң көп Алладан коркуу, таквачылык туурасында айтылган да. Анын пайдасы өтө көп. Пайдасын айтып бүтө албайбыз. Болгону биз таква болушубуз керек да. Күндөрдүн биринде таквачылык туурасында бир окуя келет. Умар радиаллаху анхунун сүннөтү бир адаты бар эле. Элдердин баары уктап, тынч уйкуда жатканда элдер кыдырып акыбалдарын билет эле да. Анан үйлөрдө кыдырып жүрсө, бир үйдө бир эненин үнү чыгып атат бийик үнү. Кызына: "Эй кызым, сүткө суу куюп койчу" дейт. Анан кызы: "Жок, куйбайм" дейт. Экинчи жолу айтса: "Куйбайм" дейт. "Куйсаңыз өзүңүз куюңуз" дейт. Ачууланып кызына: "Эй кызым, апаң айтканын кылыш керек да. Сүткө сууну куй деп атам" десе, кыз айтат: "Умар айтпады беле. Умар сахаба билесизби, базардагы адамдарга базардын илимин билбесеңер соода кылбагыла. Сүткө эч качан сууну куюп туруп алдап сатпагыла. Буудайлар болсо ошолордун ичи суу, сырты кургак кылып алдабагыла. Мейли ал кандай буюм болсун, силер таза, таква, Алладан коркуп туруп, өткөн жылдыкын быйылкы дебей, китайскийди, российский дебей, мындай болгонун болгондой кылып айткыла. Болбосо соода кылбай эле койгула, силерге зыян, ахиретте көп зыян болот силерге" деп айтпады беле. "Мен кантип суу куям мен? Сиздин айтканыңызды аткарамбы же Умардыкын айтканын аткарамбы" дейт. Умар сахабанын тилинен периштелер сүйлөгөн деген пайгамбардын хадиси бар. Ошондо Умар радиаллаху анху ошол үйдү жакшылап карап коет да. Эртеси күнү ошол үйгө келип, өзүнүн баласына жана кызды алып берген экен да, келин кылып алган экен да. Бунда таквачылык болсо, анда менин неберелерим да таква болот деп. Ошонун баласы небересинен Умар бин Абдул Азиз 5-чи халифа деген сахабалардын 4-өсү халифа, ошолордун 5-чиси деген Умар бин Абдул Азиз 2,5 жылга жетпеген убакыт падыша болгон, бирок анын доорунда кичинекей будайлар бармактай болуп өтө көп береке болгон да. Андай береке жердин үстүндө анча болгон эмес экен да. Ошондуктан биз таква болойлу, Аллах Таала биздин даражабызды көтөрөт, жол жок жерден жол ачып берет, Алла бизди жакшы көрөт, Аллах Таала бизге жардамын берет. Эми зыянына бир окуя. Кимде таквачылык кылбаса, көңүл бурбаса, ага өтө чоң зыян. Бул дүйнөдө эле зыян, ахиретте да зыян. Бир адам ар дайым сүткө суу куюп сатат экен, бир киши. Көптөгөн акчаларды топтоп, алтындарды, күмүштөрдү бир жолу сапарга чыгып калат. Анан бир деңиздин бир чекесинен наркы чекесине өтөйүн деп, эми бир бара турган иштери болсо керек, максат болсо керек, кайсы бир жерди көздөп барасы керек да. Анан суудан өтүш керек болуп, кемеге олтуруп өтүп баратса, элдер бар экен кемеде. Ошол кемеде бир маймыл бар экен. Ал маймыл заматта анын колунан капчыгын кармап туруп, баягы эң бурчуна барып отуруп алат да кеменинчи. Ал бурчунда турат, эгер түртсө жыгылып кетет. Барайын десе, баягы тыйындар колунда турат да. Анан баягы киши маймылды карап, бул эми мен капчыгымды кайтарып берерби экен, эмне кылсам? Анан ошол маймылдын жанына карап, үмүт кылып, байлыгынан ушул кайтарып берилеби экен деп үмүт кылып турса, жанагы маймыл бир тыйынды алат да сууга таштайт. Экинчисин өзүнө таштайт да.
Суга таштайт, өзүнө таштайт. Ошентип капчыгын бүткөнгө чейин эки жакка ыргытып тур да. Анан ошондо ойлонуп туруп, неге мындай болду? Ар бир акыбал Алладан келет да. Жакшы акыбал болсо Алладан, жаман амал болсо менден. Мен кайсыл бир кемчилигим бар деп издесе көрсө сүткө суу куят экен да. Суусу сууга кетти, сүтү өзүмө калды дейт да. Бул жашоодо ал буйрубайт, ал тешип чыгат бир жерденчи. Ал арам окуат ал. Алладан коркпой, бирөөнүн акысын жедикпи? Сиз билип турасыз, машинанын сыртын жалтыратып койдуңуз да. Көп акча сурап атасыз, таза деп атасыз, жакшы деп атасыз. Сырттан келгенде ушул жердеги деп атасыз, ушул жердеги унааны сырттан келген деп. Сиз менен биз эгерде сатып бере турган болсок, билип туруп кылган болсок, анын күнөөсү чоң экен. Ошондон Аллах Таала бардыгыбызга таквачылык, Алладан корку сезим насип кылган болсун. Кайда болсок дагы таква болойлу, бири-бирибизге таквачылыкка осуят кылайлы. Аллах Таала баарыбызга таква кылган болсун.